Зекетти качан бериш керек, кимге бериш керек? Чекке жеткенде зекетин бериш парз болуп эсептелип калат. Бирөө садака сурап келсе, бирөөдөн да карызга калып деле берсем болобу? Квартплат төлөйбүз дейт. Ага да зекет беребизби же кандай кылабыз? Ошол 1000 кою бар адам 25 койду бир эле муктажга берген жакшыбы? Биз ошонун акысын бербей жатабыз да. Кафе иштеди. Мен күнүгө 2,5% чыгара берсем болобу? Эгер Кудайга ибадат кылып, ата энеге шүгүрдү айтпаса, кызматын кылбаса, анда анын ибадаты кабыл болбойт дейт. Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Бүгүн биздин студияда конокто урматтуу биздин устазыбыз Дамыла, Жоробай Дамыла өзүнүн кеп кеңештерин айтып келип отурат. Кош келдиңиз, Жоробай Дамыла. Кырбаксың. Биздин каналдын максаты өткөндө айтып кеткендей, эң негизги финансы жагы жөнүндө айтып көрө айтабыз дедик. Себеп дегенде ислам жөнүндө, дин жөнүндө каналдар өтө көп экен. Бирок ошо адал бизнес адалбы же арамбы негизи? Эгер адал болсо, аны кантип жүргүзүш керек адал бизнести? Финансы кандай бөлүнөт исламда деген маанидеги темаларды көбүрөөк ачып кетели деген максатта биз ушу Жоробай Дамылага кошулгон адистерди, аалымдарды, уламаларды, дамлаларды өзүбүздүн студияга конок кылып, өзүбүздүн суроолорубузду берип, исламдагы финансы жагын көбүрөөк урматтуу биздин көрүүчүлөргө жеткирели деген максатыбыз бул студия аркылуу. Ошон үчүн Кыргызстандагы мындайча айтканда номер 1 десек болот. Жоробай Дамыла, машалла, ушул фих жагынан айрыкча исламдагы финансы жагынан зекет маселелери болсун, садака маселелери болсун, биринчи орунда турган эң күчтүү дамлалардан деп билебиз. Ошон үчүн дагы бир жолу айтайын, кош келипсиз, Жоробай Дамыла. Жаңы эле сиз умрадан келипсиз, умраңыз кабыл болсун. Аллах кабыл кылсын. Кандай барып келдиңиз? Жакшы барып келдиңизби? Кыйынчылыктар болгон жокпу? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи роббил аламин. Ва салату ва салам аля саййидил мурсалин. Ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Эң алгач жараткан Аллах субханаху ва таалага чексиз мактоолор болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга Аллах тааланын үзгүлтүксүз рахматы, мерими, хидаяты, нуру жалпы мусулмандарга да боло берсин. Алланын багы ийгилиги менен, насиби менен умрага барып келдик. Эми барыбызга маалым болгондой, ал жак аябай ысык, бирок мына ушул учурларда аябай салкын экен. Мына ошонусу дагы өзгөчө болду. Анткени ибадат кылганда, киргенде, чыкканда, харамга барганда багы салкын болуп турса, бул дагы өтө шарт түзөт экен жакшы ибадат кылганга. Жалпысынан Аллага шүгүр жакшы барып келдик. Машалла. Аллах кабыл кылсын. Жана айтып кеткендей, бул зекет маселеси. Зекет маселеси бул исламдагы эң негизги парз амалдардан бирөөсү да. Ошол жөнүндө сиз кеңири айтып берсеңиз, зекет деген эмне? Зекетти качан бериш керек, кимге бериш керек, кандай мезгилде бериш керек деген маанини көбүрөөк ачып берсеңиз, анан садака жөнүндө айтып берсеңиз. Зекет менен садаканын айырмасы барбы, жокпу? Эгер айырмасы болсо, кандай айырмасы бар? Кимге берилет? Жакшы суроо болду. Бизде чындыгында зекет деген термин бар. Андан кийин садака деген сөз бар. Зекет бул баягы орозо кандай парз болсо, намаз кандай парз болсо же ажылык кандай парз болсо, мына ошондой парз деп эсептелинет. Зекет деген сөзүн өзү мааниси бул өсүү, көбөйүү деген маанини билдирет экен. Баягы адамдын Кудай Таала берген ырыскысы, эми акчасы, мал мүлкү кайсы бир чекке жетет, аны биз шариятта өлчөм деп коебуз же нисап деп коебуз. Ошол чекке жеткенде ошол адамга баягы зекетин бериш парз болуп эсептелип калат. Ага чейин парз эмес. Бирок бир канча шарт бар. Биринчиси, ошол акчага ошол адам өзү ээлик кылыш керек. Экинчиси, ошол акчага 1 жыл айланыш керек. Үчүнчүсү, ошол акчанын өлчөмү. Биз эми азыр Кыргызстанда
дайыма орозо айдын алдынан эсептейбиз, 1 жылдык кылып. Биздин 24-жылга 289 миң сом деп эсептелинген. Мындайча айтканда 85 грамм алтындын баасы. Биз ошондо 85 грамм алтын ошол элдин ортосунда базарларда иштеп аткан бааны алганбыз да, 3400 деп алып, ошону баягы 85ке көбөйткөндө ошентип 289 миң сом чек болуп эсептелди. Мындайча айтканда, кимде 289 миң сом акчасы бар болсо, эми сом менен жана ошого 1 жыл айланса, ошол акча негизи муктаждыктарынан сырткары турса, сакталып, анан ошол акчага ошол адам өзү толук ээлик кылса, башка бирөөлөр менен шериктеш эмес дегендей, ошол акчага анын 40тан 1 же болбосо 2,5% зекетке берилет. Бул парз зекет деп эсептелет. Ким бул парзды аткарбаса күнөөкөр болот. Ким бул парз шариатта такыр эле зекет жок десе, анда ал динден чыгат да, капыр болот. Ошондон баягы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам буниал исламу аля хамсин, ислам 5 түркүктөн турат дейт. Ошонун бирөөсү бул зекет болуп эсептелет да. Баягы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул дүйнөдөн өткөндөн кийин Абу Бакр халифа болуп турган учурда баягы имандары алсыз мунафыктар бардыгы динден кайтып кетет. Эми пайгамбарыбыз бар учурунда берип аттык. Эми Абу Бакырга эмне үчүн биз зекет берет элек деген түшүнүктө болушканда, андан динден да кайтышкан булар муртаддин деп коет. Анан Абу Бакыр ойлонуп туруп айтат: мен булар менен буларды кайра динге кайратар болсам болбойт. Пайгамбарыбыздын убагында 2 риваят менен келет. Икалан дейт, же инакан дейт. Мындайча айтканда, пайгамбарыбыздын убагында бир козу, эчкини, улакты берип аткан болсо дагы ошону бербегендиги үчүн дагы мен булар менен согушам дейт. Ака бир немеде икал дейт, жанакы төөлөрдү, уйларды байлап койгон ноктосу бар го, ошону айтат да. Ошону мен жетелеп келип зекетти берчү экен да. Ошону бербей койсо да деп айткан да. Анан Умар ибн Хаттаб айтат: "Ла иляха иллаллах деген менен кантип урушат элең?" деп отуруп, бирок Абу Бакырдын сөзү туура чыкты дагы, биз ошого кошулдук дейт да Умар ибн Хаттаб. Демек бул жерде Абу Бакыр айтат, бул ошол баягы бунун парз экендигинин өтө маанилүүлүгүнөн кабар берет деп, бул парзды жок кылгандар менен биз күрөшпөсөк болбойт деген Абу Бакырдын чечими. Андан алдын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол Муаз ибн Жабалды Йеменге жөнөтүп атып айтат да: "Сен ушундай бир элге кетип атасың, мурдагы динди көрүп калган. Булар ахли китап. Биринчи Алла Тааланын жалгыздыгына чакыр" дейт. Ага макул болсо, анда 5 вакыт намаз бар дейт. Ошого чакыр дейт. Ага да макул болсо, анда байлардын акчасынын бир бөлүгүн алып, муктаждарга, кембаларга бере турган зекет деген бар. Ошону да түшүндүр деп пайгамбарыбыз түшүндүрүп жиберген да. Демек, ушул аят, хадистердин баардыгын ала турган болсок, баягы Куранды карасак, намаз менен зекетти дайым алып келет да. Акимус сола ва ату закат дейт. Намаз окугула, зекет бергиле дейт. Ошо Куранда бир 30дан ашык жерде ушундай экөө чогуу келет экен. Ал эми зекет өзүнчө бир 58 жерде келет экен да. Баягы зекетти бергиле, зекет демегенди тазалагыла деген. Мына ошондон бул жерде биздин баягы аяттарды тафсирлеп атканда Ибн Аббас айткан экен: "Инналлаха карана саласата ашия би саласа" дейт. Аллах субханаху ва таала 3 нерсени 3 нерсеге байлады дейт да. Биринчисин аткарбасаң, экинчиси кабыл болбойт дейт. Анын эң алганчысы анишкурли вали валидай дейт. Алла Таала Куранда айтат: "Мага шүгүр айткыла." Мага шүгүр айткандан кийин, ибадат кылгандан кийин, дуаңар кылгандан кийин ата-энеңерге барып кызматын кылып, ата-энеңерге шүгүр айткыла дейт экен да. Эгер Кудайга ибадат кылып, ата-энеге шүгүрдү айтпаса, кызматын кылбаса, анда анын ибадаты кабыл болбойт дейт. Экинчиси ати Аллаха ва ати ар-расул. Аллага баш ийгиле, андан кийин Алланын элчисине баш ийгиле дейт. Ким Аллага баш ийип, элчиге, пайгамбарга баш ийбесе, анда анын намазы кабыл болбойт дейт. Үчүнчүсү акимус салата ва ату закат дейт. Намазды окуп туруп, мүмкүнчүлүгү бар адам зекет бербесе, анда намаздын кабыл болушунда да баягы маселе бар дейт да, суроо бар дейт. Ошондон ушул 3 нерсе сөзсүз түрдө чогуу аткарылат деп, эми зекет боюнча чындыгында аябай хадистер, баягы аяттар көп. Мына эң бир жакшы пайдаларынан пайгамбарыбыз айтат, эмне дейт? Садака, эми бул садака дегенде зекет дагы ичинде бар да. Зекет, садака тутфи гадабар рабб дейт. Алла Тааланын карын, ачуусун өчүрөт дейт. Ва татфау майтатасу дейт. Адамды жаман өлүмдөн сактайт дейт. Мусулмандын баардыгынын эле негизги максаты, пайгамбарыбыз айтат го: "Ман кана ахиру каламихи ла иляха иллаллах дахалал жанна" дейт. Кимдин эң акыркы сөзү бул дүйнөдөн өтүп атканда ла иляха илля деп өткөн болсо, ал бейишке кирет дейт. Бул
дагы алымдарыбыз айтат, садака раддул бала дейді. Садака берүү баягы жаман өлүмдөн сактагандан кийин, демек адамдын башына түшө турган ар кандай апат балелерден сактайт дейт да. Бир Сахих Муслимде келет. Сахих Муслимде бир киши чөлдө кетип атам дейт. Эми арабтар билебиз го, чөлдө жашаган, чөлдө жүргөн. Анан кетип атсам эле булуттардан ушундай үн чыкты дейт. Аски хадиката фулан деген сөз. Мындайча айтканда, эй баланчанын бакчасын барып суугаргын, эгинен барып суугаргын деген үн чыкты дейт. Ошол адамдын атын да уктум дейт. Кийин булуттар баары кыймылдап, ошол булутты ээрчидим дейт. Барып бир адамдын бакчасын суугар дейт, жамгыр жаады дейт. Андан кийин акырын ошол адамга барып жолугуп, атыңыз ким болот деп сурадым дейт. Сурасам, атым баланча баланча, жанагы мен уккан дейт. Анан эмне үчүн Алла Таала ушундай неме кылып атат, бул эмне жакшы иш кылат экен десе, кийин кишинен сурайт да. Кишинен сураса, ал киши өзүнүн жанагы алган мөмөсүн, эгинин 3кө бөлөт экен. Бир бөлүгүн үй бүлөсүнө калтырат экен, бир бөлүгүн кайра эле эгемдеп, урук катары калтырат экен, бир бөлүгүн муктаждарга садака кылып берет экен да. Мына ошонун аркасынан бул дагы Алла Тааланын берекеси да болот экен да. Ошондон пайгамбардын хадисинде келет, мана касамалун мен садакатын дейт. Садака, зекет берүү менен акча азайбайт экен да. Тескерисинче Алла Таала өзү берекесин, ийгилигин берип көбөйтө берет экен. Мына ошондон баягы дайыма мусулман адам болгондон кийин эми баягы зекет парз да. Биз айттык, зекет парз болот. А садака бул кайрымдуулук болот дагы, анын чөйрөсү өтө кенен болот. Ал зекетке жете турган акчага жетпесе деле мусулман адам садака берсе боло берет. Кеде баягы садаканын чөйрөсү кенен дегенибиз акчага эле байланып калбайт экен. Пайгамбарыбыз айтат, табассумука фи важхи ахика садака дейт. Сен бир мусулман адамга жылмайып, учурашып койсоң деле, балки маанай чөгүп турган. Сизди көрүп жылмайганыңыздан, жакшы сөздөн, жакшы кеңештен дагы булар бардыгы садака болуп кете берет экен да. Кеде баягы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга баягы Мадинадагы мисалы колу жука сахабалар деп коелу, баягы зекет бере албаган пайгамбарга келет дагы, я Расулаллах, захаба ахлу дусури бил уджур дейт. Мына байлар бизге окшоп эле ибадат кылат, орозо кармайт, эч айырмасы жок, бирок ашыкчасы эле зекетти берип бизден көп сооп алып коюп атат. Биз бере албай калып атабыз дегенде пайгамбарыбыз айткан экен, күллү тасбихатин, ар бир тасбихиңер садака болот. Күллү тахмидатин, ар бир альхамдулилля дегениңер садака болот. Аллаху акбар, ла илаха иллаллах дегениңер садака болот деп айткан экен да. Силер анда мына ушул нерсени көбөйтө бергиле. Демек бул садаканын ичине кирет. Ошондон момун мусулман эң алгач бул баягы парз болгон амалга бекем болуш керек. Бул ошол зекетти билишибиз керек. Зекет дегенде бизде көпчүлүк адамдар билбей калат. Ал эмне экенин да түшүнбөй калган учурлар болот. Андан кийин зекеттин бизде дагы бир түрү бар. Зекет бул эми кандай? Соодада түшкөн акчалардан, содалардан болот. Бизде үшүр деген нерсе бар да. Үшүр деген бул эгинди эгип, эгин түшүмдү алгандан кийин ошол түшүмдөн дагы бере турган бир бөлүк болот. Мындайча айтканда ал оңой каналдар менен, арык менен суугарылса, же кайрак суугарылса, аларга 10 килограммга 1 килограмм. Ал эми мээнет менен, же мотор менен, же баягы кыйынчылык менен суугарылса, анда 20 килограммга 1 килограмм да. Ошону сөзсүз чыгаруу дагы бул дагы парз болуп эсептелинет да. Ошондо гана дагы биз баягы Алла Тааланын буйругун аткарган болобуз. Андан биздин эгинибизге, мал мүлкүбүзгө дагы Алла Таала өзүнүн берекесин берет да. Мына ошондон сөзсүз түрдө мусулман адам ушул парз амалга дайыма бекем болуш керек. Алла разы болсун, Дамла өтө сонун айтып бердиңиз, өтө кенен. Зекетти ким бериш керек? Ошол жөнүндө өтө сонун айтып бердиңиз. Эми ошол зекетти кимге берилет? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Ким алыш керек? Кимге берсе болот? Ооба, зекетти бизде Тавба сүрөсүнүн 60-аятында аябай кенен баяндап койгон. Бул жерде иннама садакату лил фукара вал масакин вал амилин алейха деп кетет. Ошо 7-8 түрдүү адамды айтат. Мындайча айтканда, муктаж адамдарга берилет. Ал мисалы ошол кедей болсо, кембагал болсо, жетим болсо, кээ бир учурларда ошол учурларда зекетти атайын жыйнаган адамдар болгон экен. Пайгамбарыбыз атайын дайындаган. Ошолорго да берсе болот, себеби аларга жумуш катары. Андан кийин кимдин карызы бар болсо, ошого дагы зекетти берсе болот. Андан кийин жолоочуга. Мурда билебиз да, эми жолоочулар аябай кыйналган, ат эшек менен, азыркыдай мүмкүнчүлүк жок.
үйүндө акчасы бар болсо дагы, бирок жолоочу болуп сапарда жүргөндө акчасы жок болуп калса, ошол адамга да үйүнө жетип алыш үчүн же тамак ашына башкасына зекет берсе болот. Андан кийин Алла Таала жолунда чыккандарга, Алла Таала жолунда жүргөндөргө, баягы бизде азыр ушуда баягы медреседе окуп аткандар бар, ошо фи сабилилла, ибн сабил деп коет. Ибн сабил бул ошол жолоочулар. Ушул 7-8 түрдүү адамга баягы зекет берип аткан адам кимисине тандап берсе да боло берет, же мал мүлкү көбүрөөк болсо баарына берсе да боло берет, бирөөсүнө берсе дагы фарздан кутулду деп эсептелине берет. Сиз зекет жөнүндө ата сонун бүткенин айтып бердиңиз. Эми садака жөнүндө айтсаңыз. Сиз айттыңыз, садаканы нисапка жетпесе деле берсе болот деп. Аны ким берсе болот? Анан эгер мисалы үчүн менде карызым бар да, өзүм муктажмын. Бирөө садака сурап келсе, бирөөдөн дагы карызга калып деле берсем болобу? Болбойбу? Ошол жөнүндө түшүндүрүп берсеңиз. Ооба, зекетти дагы айтып тургандан кийин садакага өтөлү. Зекет дегенде биз кандай кылышыбыз керек? Көпчүлүк адамдар суроо берип калат. Мен карызым бар да. Бул биринчи суроо болот. Зекет берсем болобу дейт. Экинчи, биз квартирада турабыз. Квартплат төлөйбүз дейт. Ага да зекет беребизби же кандай кылабыз? Ошондо мен эмне кылам деген суроолор көп болот. Биз айтабыз. Ал карызы барбы, жокпу? Квартирада турабы, жокпу? Биз жанагы 289 миң деп чекти белгиледик да. Быйыл мына эртең Кудай буйрса Рамазандын алдынан дагы бизде диний башкармадан жаңы фатва чыгат. Азыркы алтындын баягы сатылып алуусуна карап биз дагы жаңы фатваны чыгарабыз Кудай буйрса. Эми ага чейин ушул 289 миңди айта беребиз. Биз айтабыз, ошол 281 адам зекет берем деген болсо, ал өзүнүн бардык акчасын кошуш керек. Мисалы, үйдө мынча акча бар, банкта мынча акча бар, содода мынча акча жүрөт, анан мен башка бирөөлөр мынча акча карыз бергенмин, бирөөдөн карыз алганмын деп, мындайча айтканда биринчи бардыгын кошуп алат. Кийин кимден карыз болсо, ошол карыздарын чыгарып сала берет. Чыгарып сала берет дагы таза калган акчасы канча калган болсо, мына ошондон 2,5% же 40тан бирин зекетке чыгарып берет. Ал адам квартирада жашайбы, айырмасы жок. Карыз бар болгон болсо, карызын чыгарып салсын. Эгер жок, квартплат келип калды, төлөшүм керексе, анда квартплатын да чыгарып салсын. Себеби ал бирөөгө бериле турган акча. Андан кийин ошол калганын, андан кийин биз зекетти сөзсүз түрдө беришибиз керек болот. Себеби бул парз деп эсептелинет. Ал эми экинчиси бул биз садака дегенибиз, анын өлчөмү жок. Бир чекке жетсин деген жери жок. Анын ким эле баягы колунда эле болсо, баягы чөнтөгүндө эле болсо кайрымдуулук кыла алам десе, кайрымдуулук кыла берсин, бирок жанакындай карыз алып туруп кайрымдуулук кылсам кандай болот десе, анда ошол карызын төлөй алай турган абалы бар болсо, андан кийин карыз алып берсе болот. Болбосо карыз алып бергенге болбойт. Мындайча айтканда, баягы зекетте дагы бир каралган жери бар. Бул баягы ниет менен берилет. Кээде бизге ушундай суроо түшүп калат. Мен баланчага карыз бергем дейт. Бир 4-5 жыл болуп кетти деп деши мүмкүн, же 1-2 жыл, бирок ал карызды бербей жүрөт. Ошондо мен зекет беришим керек, ошол карызды зекеттен деп эсептеп койсом болобу? Эми ал бере албайт да дейт. Биз айтабыз, ошондо жок, ал эсептей албайбыз. Себеби ал берилген учурда карыз болуп берилген да, зекет болуп берилген эмес, ниет жок. Мына ошондуктан зекетти сөзсүз түрдө эмне кылыш керек? Ниет менен бериш керек. Бизде китепте айтылат, биз жүрөк менен гана ниет кылабыз болду да. Жүрөк менен ниет кылабыз, же болбосо акчабызды эсептеп, ушунча бөлүгү зекет экен деп башка акчалардан бөлгөн дагы ниетке кирет деп эсептелине берет. Кийин ошол акчадан муктаждарга берип кое беребиз, ошол зекетти аткарылды деп эсептелине берет. Ал эми садакандыкы бул баягы биз айтканда чөйрөсү экенин, жолдо кетип атып 5-6 сом болобу, 100-200 сом болобу берип коюп кете беребиз. Бирок бул садака деле баягы сообу жагынан, берекеси жагынан зекеттен калышпайт. Баягы адамдын башына келе турган балелерден дагы кайтарат деп айтылат. Бир мисалы болгон окуя да. Ошол эки болгон окуяга душар болдум. Бирөөсү биринчиси айтат. Офисте отурат элем дейт, бир улгайган ушул жерде эле биздин досторубузга болгон окуя да. Апа келип калды дейт. Жардам берейик десек, фонддо жок болуп калды, анан чөнтөгүмдө эле жардам берип койгом дейт. Бирок караган жокмун дейт, канча бергенди. Берип, ыраазы кылып жибердим дейт. Кечинде жумуштан үйгө барсам дейт, аялым айтпайт дейт, балдарым айтып берди дейт. Баягы сковородканы газга коюп, майды куюп, тамак бышырам деп атканда, жана кичинекей кызы барып, ошол сковородканы тартып ийген дейт да. Сковородка негизи мындай түшүш керек, бирок эмнегеде сковородка бул жака капталга түшүп кеткен дейт да, май капталга төгүлгөн дейт. Анан качан болду деп сурасам, ошол обед учурду деп айтты дейт. Мен эстесем дейт, ошол учурда жанага садака бергем дейт да.
жанагы садака балени кайтарат дегенге дагы ишендим дейт да. Себеби ошол учурда мен бул жактан садака берип атсам, бул жактан үй бүлөмдү мен Алла Таала балени кетирип атат дейм. Эми бул окшон учурлар көп эле кездешет да. Болгону ошол зекетти бергенде деле, садака чыгарганда деле чын ыхлас менен чыгарылыш керек. Бизде шариятта ибадаттардын баарысы бул ыхлас менен чыгарылганда гана кабыл болот. Анан баягы кожо көрсүн, бирөө уксун, бирөө көрсүн деген болгондо, анда бул Алла үчүн болбой калат, башка бирөө үчүн болуп калат дагы, алар кабыл болбой калат. Ошондо эң негизги шарты бул ыхлас менен чыгарыш керек. Ал зекетпи, садакабы экөөнүн тең ошондой. Дамла өтө сонун зекет жөнүндө айттыңыз, кимге берилет, качан берилет. Эми ошол жана садака деп атпайбызбы? Ошонун садака раддул балай деп атасыз, балелерден тыят, кырсыктардан тосот деп атасыз. Ошонун даражасы барбы? Кимге берилет? Алыс адамга бериш керекпи, же жакын адамга бериш керекпи, же тууганга берсе болобу? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Бул жерде пайгамбарыбыздын аябай бир жакшы сөзү бар. Ибда бинафсика сумма биман таул дейт. Мындайча айтканда, бул деле кайрымдуулук, жакшылык иш да. Мына ошондуктан сен биринчи өзүңдөн башта дейт. Өзүңдөн башта дегенде биринчи биздин жакын туугандарыбыз болушу мүмкүн, кошуна колоңдорубуз болушу мүмкүн, досторубуз болушу мүмкүн, айылда жакшы билген кошуналарыбыз бар болушу мүмкүн, балки жалгыз бой энелер бар болушу мүмкүн. Ошондой жакындан башташ керек экен да. Ошондуктан баягы зекетти ата балага бере албайт. Бала атага бере албайт. Мындайча айтканда, ата балага, небереге, чебереге бере албайт. Бала атасына, чоң атасына, анан бабасына, бубасына, мисалы жогору жакка бере албайт. Эмне үчүн десе, себеби булар бири-бирине камсыздай турган милдет. Ал эми бир тууганга берсе болот. Бир тууганга зекеттен берсе болот. Ошентип баягы пайгамбардын хадисине амал кыла турган болсок, биз жакындан баштаганыбыз жакшы. Жакындарыбыз жок болгондо анан алыстай беребиз деген сөз. Демек, жакындан баштап, алыстап кете бериш керек экен, ошол абзелдирак экен. Ошол жакындан абзелдирак деп айтылат. Эми зекет жөнүндө мисалы үчүн ислам мамлекеттеринде биз билгенибиз 2,5% деп атасыз го. Ошо 2,5%ды керек болсо мамлекет тарап өзү ушу банктан эле анын эмесинен алып коет. А бизде мисалы Кыргызстанда көбүрөөк эми мусулмандардын зекет бериши ыктыярдуу да. 2,5% өзү мусулмандар чыгарыш парыз. Бирок ошол кайсы деңгээлге жетип калды биздин Кыргызстанда? Мусулмандар зекетти берип атабы, бербей атабы? Бизде ыктыярдуу, дагы эле ыктыярдуу. Анан Кыргызстан мусулмандар дини башкармалыгы жанагы тиркемелерде чыгарып койгон кайрымдуулук, анан жетимдерге, андан кийин садака фитр, бул Рамазанда гана иштелет, андан кийин зекет деп. Бирок азырынча зекет дегенге акча аз түшөт да. Аябай эле аз. Бирок ушул жагынан да биз элге, демек мындай да, ал зекетти алгандан кийин аны өз ордуна жеткирүү деген дагы баягы жоопкерчилик бар да. Мына ошондуктан ошого дагы мисалы муфтият бул нерсени аткара алат. Азыркы бир аз болсо да түшкөндөрдүн өз элдерине жеткирип, кайрымдуулуктарды аткарып атат. Бирок бизде азыркы күнгө чейин эле бул ошол кандай ыктыярдуу түрдө эле болуп турат. Биз азыр зекеттин мисалы акчалай жагын айтып атабыз да. Бирок зекеттин мал менен бере турган да жагы бар да. Мисалы бизде эми тоолуу жербиз, мал баккандар көп. Мисалы 40 койго 1 кой берилиш керек. 30 уйга 1 уй берилиш керек. Жылкыга берилиш керек, эгер ал көбөйүш үчүн баягы багылган болсо. Андан кийин бизде төө бар, эми төө бизде жок, бирок ошондой болсо да 5 төөгө жеткенде 1 кой берилет. Ошонун эсебин дагы мисалы мал менен алектенгендер билип алган жакшы болот. Себеби бул зекет, бербегенден кийин күнөөкөр болуп кала берет адам. Мисалы ошол зекетке бериле турган өлчөмдү бербей койсо, демек ал өлчөм автоматтык түрдө бир муктаждын же жетим жесирдин акысы болуп калды да. Ошону бербей койсо, ошону өзү жеп алган болот да, бирөөдүн акысын. Ошол жагынан бул зыян болот. Ошондон Аллах субханаху ва таала Кур'ан Каримде эмне дейт? Хуз мин амуалихим садакатан тутахирухум ва тузаккихим биха дейт. Карасаңыз аябай сонун аят да. Пайгамбарыбызга айтып атат: "О пайгамбар, сен могу байлардын зекет бере ала турган болсо, бир бөлүгүн алып муктаждарга бер" дейт. Демек, муктаждарга бергенде жанагы зекет берген адамдын жан дүйнөсү дагы тазарат, анын мал мүлкү дагы тазарат дейт. Көрдүңүзбү? Тузакки жан дүйнө да тазарат, жүрөк тазарат, мен сооп ишти аткарат, бирөөлөргө жардам берип атат. Экинчи жагынан бул ошол адамдын мал мүлкү дагы тазалат экен да. Анан аркасынан берекеси дагы болот. Мына ошондон биздин алымдарыбыз айтат, бул зекеттин, садаканын хикматы бар дейт, данышмандыгы бар дейт. Биринчиси бул адамга
Кудай Таала берип аткан рызкы нематына шүгүр айтуу дейт. Биз өзү баягы иштеп башка кылып атканыбыз менен, аракет кылганыбыз менен чыныгы бизге мал мүлктү ким берип атат? Бул Алла берип атат. Ошо Алла мүмкүнчүлүк берип атат. Ошол жумушуна мүмкүнчүлүк берип атат, окуусуна мүмкүнчүлүк берип атат. Балки түзгөн келишимдерине Алла Таала ийгилик берип атат. Ошолордун баарыгына о Аллахым берип аткан нерсеңе шүгүрлөр деп туруп, биз жан баягы ибадат кылып шүгүр айтып туруп, экинчи ошол берген акчаңдан дагы Алла Таала Куранда айтат: "Ва атухум мимма атакумулла". Мына муктаждарга Кудай Таала силерге берген малдан муктаждарга да бергиле деп атат да. Демек, ошентип бериш керек дейт. Экинчиси, бул адамды, баягы мусулман адамды баягы сараңдыктан сактайт дейт. Алла Таала Куранда айтат: "Ва ма юқашу нафси фаулайка хумул муфлихун" дейт. Кайсы бир адам өзүнүн сараңдыгынан сактаса, ал ийгиликке жетет дейт. Ийгиликке жетет дейт. Акыркысы бул баягы мал дүгүнө деген бул табияттан адамдын нафсына баягы жакшы көрүлгөн нерсе экен да. Ошо өзүңө жакшы көрүнгөн нерсени башка бирөө менен бөлүшүп атасың да. Бул дагы сыноо экен. Ушул сыноодон кандай бир мына ыймандуулар өтө алабы деген бир мусулманга сыноо экен да. Ошону берген болсок, биз бул сыноодон өтөт экенбиз. Андан кийинкиси ошол баягы колунда бар адам жана колунда жука адам менен ортосундагы бир баягы душмандык эмес, тескерисинче жакшы көрүү, достук, ынтымак маселеси пайда болот дейт да. Демек, бул мындайча айтканда зекет, садакалар мамлекетте социалдык көйгөйдү чечүүгө багытталган да. Баардык бир социалдык көйгөйдү чечкен болсо, бул чындыгында өзүнүн максатына, багытына жеткен болот. Өтө сонун. Демек, бул зекет, садака байлар менен кембагалдардын ортосундагы социалдык ажырымды жакындатып, ошолор менен болгон мамилесини, алакасыны байкедей болуп бөлүнбөстөн, балким бир тууганчылык, мусулман, биз баардыгыбыз мусулманбыз, өзүбүздүн малыбыздан бөлүшөбүз, кембагалдарды ошол кембагалдык же болбосо муктаждык деңгээлден чыгарат экенбиз, туурабы? Эми ошол мисалы үчүн сиз айтыңыз малдан 40 койдон бир кой деп атасыз. 1000 койдон демек 25 кой. Ошол 1000 кой бар адам 25 койду бир эле муктажга берген жакшыбы же 25 адамга бөлүп берген жакшыбы? Бул жерде 1000 койго баягы 25 болбой калат. Ошол 10 эле болуп калат. Себеби бизде 40ка жеткенде бир берилсе, 80де 2 эмес да. Ал 120га болот, 121 болгондо анан 2 берилет. Баягы 300ге жеткенде анан 3 берилет. Ушундай тартип менен кетет. Анан уйлардыгы баягы өзүнүн сандары менен кетет. Бирок бул малдыктандардагы өзүнүн шарты бар. Бир эле шарты бар. Ал шарты ошол кой болсун же уй болсун же ошол төө болсун, малы 6 айдан көп жайлоодо багылыш керек деген шарты бар. Эгер 6 айдан төмөн болуп калса, себеп ал үйдө багылып калат. Ага жем, чөп деген нерсе көп кетет, ага зекет берилбей калат. Ошондон баягы 6 айдан көп талаада багылса деген шарты менен келет. Эми ошол зекетти мисалы 1000 кою бар болсо же 500 кою бар болсо, ошол 5 койду кааласа бир адамга берсин, кааласа 5 адамга берсин. Ал өз эрки болуп эсептелине берет. Бирок бизде дагы экинчи жагы бар. Ошол зекетти берип атканда дагы бир жагы бар. Бизде баягы балыкты бербей, кайырмакты бер деген дагы маселе бар го. Мисалы балык бергесең жеди бүттү. Бирок кайырмак болсо өзү мээнет кылып кайра тута берет. Биз ушул жакка дагы неме багыт алсак болот да. Мисалы зекет бере алган болсок, балки уйданбы же койдонбу же бирөөгө мисалы ошол 5 кой же 6 койду берген болсок, ал ошону багып, кайра сатып, соодага айлантып алган болсо, ал өзүн өзү камсыздап кетет да. Бул андан да сооп болуп эсептелинет да. Баягы алып эле жок болгондон көрө аны баягы иштеткен жагына дагы багыт алсак. Ошондон баягы араб мамлекеттерде бул бизде дагы кээде пайда болуп калды. Кээ бирлерге баягы машинка алып берет, кийим тигип тиричилик жүргүзсүн деп. Кээ бирлерге уй алып берип атат. Уйду берип, ошонун сүтүн сатыппы же башка кылып аны дагы иштетип кеткенге. Мына ушул багыттарда дагы мисалы зекетпи же болбосо кайрымдуулук да жалпы эле садака багытындагы мына ушул жакка багыттаган болсок, бул чыныгы баягы социалдык көйгөйдү элдин ортосунда чече турган нерсе да. Өтө сонун. Тарых тастыктады. Тарыхта ушундай мамлекеттер болду. Зекет бергенге же садака бергенге адам таппай калган учурлар болду да. Азыркы мезгилде ошондой барбы ошондой? Эми азыркы мезгилде
көрө алган жокпуз, бирок бул качан биздин тарыхта айтылат, Умар ибн Абдул-Азиздин убагында болгон дейт. Умар ибн Абдул-Азиз ошол 5-чи халифа деп айтылат да. Эмне үчүн 5-чи халифа десе, бул ошол башкарганда ошол баягы Абу Бакр, Умар, Усман, Алиге окшоп адилеттүү башкаргандыгы, эми Умар ибн Хаттабтын чеберелеринен болуп кетет да. Чеберелеринен болуп кетет. Болгону 2 жыл башкарган экен. Ислам мамлекетин 2 жыл башкарган экен, 99-хижридан 101-хижри жылга чейин. Бир да муктаж адам калган эмес дейт. Ошол Мадинадан, Дамасктан баягы немелерди жыйнап алып, зекет акчаларды баягы Мадина Маккага жибереткен, ал жак айтат экен, ал жактын башчылары, бизге керек эмес, өзүбүз токпуз дейт экен. Египетке жиберет экен, алар дагы жок дейт экен. Кече болсо алат элек, бүгүн эми жок. Анан баягы карыздардын карызын төлөгөн экен. Жаштарды үйлөндүргөн экен. Мына тоолорго жем чачуу, дан чачуу мына ошол жандан пайда болгон дейт да. Анан мен бир китепте окудум эле. Бир киши айтат, мен баягы жайлоого барып калдым дейт. Бир киши кой багып жүрүптүр. 20 ити бар экен дейт. Анан сурадым дейт. Атаке, мынча койго 20 иттин эмне кереги бар десем, мен өмүрүмдө баягы бөрү көргөн эмес экенмин дейт да. Булардын баары бөрү деп айтты дейт, карышкыр дейт. Кантип анан койго тийбей жүрөт десе, айткан экен, иза салахар рас лейса алал жасади бас деп. Мындайча айтканда, баш эле адилеттүү болгон болсо, башың эле жакшы, денеңе зыян жок дегендей, мамлекеттин башчысы эле адилеттүү болсо, демек алардын кол астындагыларга да зыян жок деп. Анан ошол китепте айтылат да, бир күн дейт, ушул койлорго карышкырлар тийип калды дейт. Көрсө ошол түнү Умар ибн Абдул-Азиз аламдан өткөн экен дейт да. Мына ушул баягы адилеттүүлүктүн, ынсаптуулуктун аркасынан ошол Умар ибн Абдул-Азиздин убагында мына ошондой муктаж болбогон учур болгон деп тарыхта айтылат. Эми биздин баягы мусулман катары өзүбүздүн үй бүлөбүздө өзүбүздүн финансы маселебизди кантип тартиптеш керек, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Ооба, бул дагы өтө маанилүү маселелерден. Бизде эми Куранда эмне дейт? Ар-риджалу каввамуна алан-ниса бима фаддалаллаху ба'дум ала ба'д. Эми үйдө эркек башкаргандан кийин баягы эркек баягы Куранда дагы баягы күч кубат жактан башкарган жактан алдында тургандыктан эң негизгиси үй бүлөдө ошол өмүрдүк жар менен кеңешип туруп эле ошол маселени чечкен жакшы. Себеби баягы азыркы учурда эми үй бүлөнүн дагы баягы чыгашалары да көп болуп атат. Мисалы, балдардын садиги болот, окуусу болот, башка нерсеси болот. Бирок ошондо кандай болгон күндө дагы бул жерде баягы сарамжалдуулук менен башкарганга аракет кылыш керек. Биз мусулман адам көп эле ысыраптан да алыс болушубуз керек, ошол эле көп эле сараңдыктан да алыс болушубуз керек да. Ошондон баягы Куранда ушундай жакшы бир мусулмандарды сыпаттайт да. Валлазина иза анфaqu лам ясрифу ва лам яқтуру ва кана байна залика қавама дейт. Бул аяттын мааниси ушундай момундар, мусулмандар, алар акчаларын сарптаганда ысырап да кылбайт, көп эле сараңдык да кылбайт, ошол экөөнүн ортосун карманат деп айтылат да. Демек, бардык нерсенин ортосу бул жакшы деп эсептелинет. Анан мына биз ыйык айларга кирип келип отурабыз. Мына Ражаб айында, Ражаб айынын башында кирип келди. Андан кийин мына Шабан айы келет, андан кийин Рамазан айы келет. Рамазан айы бул зекет садаканын айы деп коет да. Эмне үчүн биз көбүнчө зекетибизди, садакабызды көбүрөөк Рамазан айында чыгарабыз? Пайгамбарыбыз айткан экен, Аллахым Ражаб айыбызга, Шабан айыбызга берекени бергин, бизди Рамазанга жеткиргин деп. Эми Рамазандын өзгөчөлүгү бардык амалдар эселенет экен да. Мисалы, бир парзга бир эле сооп алабыз да, мындайча айтканда. Орозодо биз бир парзга окусак 70 парздын сообу берилет. Нафылга парздын сообу берилет. Ушул жагынан багы немеси көбүрөөк да, сооп жагы көп болгондуктан көпчүлүк адамдар ушул зекетин, садакасын Рамазанга калтырганы дагы мына ошондон болот экен да. Кебирлер эсептейт да, биз эсептеп да беребиз, кебирлер айтса неме кылса, ошолор мисалы 1 Рамазандан кийинки Рамазанга деп багы себеби багы адал арам шариятта бул ай календарыга каралат да, күн календарына эмес. Себеби экөөнүн ортосунда 10 күн айырмачылык болуп калат.
10-11 күн. Ошондон баягы зекетти сөзсүз түрдө ошол биз неме менен карайбыз, ай календарь менен, мусулман календарь менен карайбыз дагы. Мисалы 1-Рамазандан 1-Рамазан, 1-Ражаптан 1-Ражап деген болсо, бул эсепке да оңой болот экен да. Ошол сооптору көп болгондуктан ошол Рамазанга көпчүлүк калтырышат экен. Өтө сонун. Анан жана айтып кеттиңиз, орозо айында, Рамазанда питир садакасы бар депчи. Ошо питир садака жөнүндө айтып берсеңиз, ал питир деген эмне үчүн берилет, кимге берилет? Пайгамбарыбыз питир садака деп айтылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сөзүндө айтат, бул питир садаканы парз кылды Алла Таала дейт орозодо, тохратан лиссаими минал лагви вар рафас дейт. Маниси орозо болуп туруп эле адам болгондон кийин кемчилик кетирип коюшу мүмкүн дейт. Ошол кемчиликтерди ошол питир садакасы толуктайт дейт. Демек бул ошол пайгамбардын сөзү менен бул важип, парз болуп калгандан кийин анын өзүнүн дагы ошол ундан, арпадан, будайдан, курмадан, мейизден деп эмне үчүн булар аталып калган десе, ошол учурларда элдин эң негизги тамагы ушул болгон экен да. Адам будайы болсо жашай берген экен, курмасы болсо жашай берген экен. Себеби пайгамбарыбыздын жашоосунда айтып го Айша энебиз, 2 ай жаңырса дагы 3 айга да өтүп кетет эле, биздин үйдө дейт, Айша энебиз айтат, от жагылбайт эле, түтүн чыкпайт эле дейт. Багы эми азык түлүктүн жоктугунан. Анан кантип жашайт элеңер деп сураса, асвадан, суу жана хурма дейт экен да. Ушул экөө менен эле жашай берет элек деп. Демек негизги тамак болгон. Мейиз дагы ошол тамактардын будай, арпалар да киргендиктен, ошолордун кээ биринен 3 кг 200, кээ биринен 1 кг 600 болуп, ошонун же акчасын, биздин мазхабта акчасын чыгарсак да болот. Ошондон көбүнчө биз диний башкармада ошолордун акчасын чыгарып коебуз. Ал эми көбүнчө ошол 60 сомдон 700 сомго чейин, 800, 900 сомго чейин барат. Мисалы мейиздер кымбатыраак болот, хурма кымбатыраак болот, арпа, будайлар арзан болот. Кимде мүмкүнчүлүгүнө жараша бир 5 түрдөн чыгарып коебуз. Баягы кээде студенттер чыгарабыз деп калат, пенсионерлер чалып калат, балам мен кантип чыгарайын деп. Аларга айтып коебуз, сиз мынча чыгарсак болот деп. Анан баягы бизнесмендер, содагерлер чыгарып калат, биз кандай чыгарабыз деп. Анда силер могунан чыгаргыла дейбиз. Себеби баягы көптөн чыгарган сайын бул муктаждарга пайдалуураак боло берет экен да. Ошондон сөзсүз түрдө мусулманда орозодо ошол айытка чейин ошол немесин эмне кылып калыш керек, чыгарып калыш керек. Анан пайгамбарыбыз айтат, эмне үчүн бергиле айытка чейин дегени, ошол муктаждар дагы айыт учурунда муктаж болбостон башкалар менен чогуу айыттап калсын, майрамдап калсын деген жакшы бир баягы данышмандыгы бар. Демек бул айыттык, майрамдык садака экен да. Майрамды муктаждар дагы элдин катарында жакшынакай кылып майрамдасын деген ниетте бериле турган бул майрамдык садака экен да. Туурабы? Дамла сиз айттыңыз, жашыруун берген жакшы деп садаканычы, зекетти. Эгер ниети тетирисинче болсочу, элге башкаларга үлгү болоюн, көрсөтүп берейин, башкалар да менден үлгү алсын да, алар да берсин деген ниет болсо кандай болот? Өзү негизи жакшылык иш ошол пайгамбардын хадисинде келет. Баягы 7 түрлүү адамды Алла Таала өз рахматына, мээринен менен алат дейт. Ошонун бирөөсү баягы оң колу бергенин сол колу бербесин дейт да. Мындайча айтканда бул жашыруун садака да. Бизге качан өзү жашыруун жакшы. Качан жарыя берсек болот дегенде, жарыяны берсек болот, башкалар дагы ушул зекет деген нерсе бар турбайбы? Садака деген нерсе бар экен, берсек болот экен деген максатта, ошол максатта гана берсе болот. Анан баягы элге көрүнөйүн десе, анда кабыл болбой калат. Бирок башкалар да билсин ушунун зекет бар экендигин, алар да үлгү алсын деген максатта анда жарыя кылып берсе, бардык алымдар буга бир добуштан макул болушкан. Анан сиз жана үшүр жөнүндө айтып кеттиңиз. Үшүр дагы биздин эми элибиз көбүрөөк дыйкандар да, дыйкан, эгин менен иштешет, буудай, арпа же башка. Ошол үшүр жөнүндө дагы кененирээк айтып берсеңиз, ал дагы зекетке киреби же кирбейби, кандай учурларда берилет? Ооба, бул үшүр деген бул ошол жердин акысы да. Ошондуктан ошол жерди иштеткен адам бул милдеттүү түрдө, бул важип дейбиз, парыз дейбиз, милдеттүү түрдө ошол алган баягы түшүмүнөн же алган мөмөсүнөн ошол же 20-дан 1 же 10-дон 1 кылып туруп, сөзсүз түрдө бул муктаждарга бериш керек да. Бул зекет кандай парыз болсо, бул деле ошондой парыз.
Биз дагы көпчүлүк биздин бир туугандар ушул нерсенин баягы багытын билбейт да. Анан кээде айта беребиз, ой менин эгиним болбой калды, сел алып кетти же жамгыр уруп салды дей беребиз да. Болгону эмне үчүн? Себеби биз ошонун акысын бербей жатабыз да. Эгер ошонун акысын эле берип турган болсок, мына бизде бир окуя болду. Ошол киши өзү айтып берди да, мына ушул бир ноокатта бир топ жыл болуп калды. Картошка эгет экен. Ошол картошкага эми жанагындай жукпу бир демелер түшөт экен да. Элдердин баары дарыласа, бул дарылабайт экен да. Эй, дарылатабыз, карабайсыңбы десе, мен Алланын акысын беремин го деп коем дейт экен да. Көрсө чындыгында баягы картошканы жыйнаганда эле, мисалы, ошол өзүн эсептеп туруп, муктаждардын акысын жыйнап берип салчу экен. Ал эми ошол курттар, жанагы неме мал немеге картошка чөөн жуктар кошуналаркында бар, мунукунда жок дейт да. Алла Таала ушул жагынан да берекени берип коет экен да. Демек, биз ошол Алла Тааланын буйругу да бул. Алла Тааланын буйругун, зекетин, садакасын берген сайын Алла Таала бизге анын берекесин ашырып бере берет экен, буйрса. Анан сиз айттыңыз, бул бир жыл айланыш керек. Бир жылды анан кийин эсептеп туруп, ошондон 2,5% же болсо жанагы дыйкандардын үлүштөрүнөн дан болсун же картошка болсун же башка болсун 10/1 же 20/1 деп атасыз. Кээ бирлер айтат экен, мен эсептешим аябай кыйын. Мисалы үчүн ресторан иштетет, кафе иштетет. Мен күнүгө 2,5% чыгара берсем болобу деп чыгаргандар да бар экен да. Ошо кандай болот? Биз айттык, зекетти сөзсүз түрдө бир жыл айланыш керек, эгер акча менен берсе. Ал эми түшүмдүкү, үшүрдүкү бул ошол эгинди алганда берилет. Кээ бирлер бир жерден 2 түшүм алышы мүмкүн. 2 түшүмдү алганда берет да. Зекеттик. Ал эми жанакында болгондо биз айтат элек, сөзсүз түрдө ошол ресторан иштетеби, кандай иштетеби, баары бир анын бир эсепчиси бар да. Же бухгалтеры бар, же өзү эсептейт. Сөзсүз түрдө анын эсеби бар. Ошонун эсебини билип, андан кийин чыгарганы туура болот деп айтат элек. Себеби 2,5 чыгарып отурганда анын канча чыгарганын билбей да калышы мүмкүн. Жылдын аягында балки ошол зекет чыгара турган акчага жетпей калса, күнөөкөр болуп калат. Ашып кетсе го эми макул. Бирок ошондуктан баягы кандай болгон күндө дагы азыр эсеп китеп так болгон учурда эле жашап атабыз. Ошол эсебин өзү тактап алып туруп, андан кийин чыгарганы туура болот. Өтө сонун маек болду деп эсептеймин. Себеп дегенде биздин көрүүчүлөр ушул көп пайда алды, зекетти качан бериш керек, кимге бериш керек, кандай мыктарда бериш керек деген бүт бардык маалыматтарды алды деп эсептейбиз. Болгону сизден сурай турган нерсе, биздин ушу балдарыбызды, кичинекейлерди кантип тарбиялашыбыз керек. Алар келечекте ушул берешем болсун, садака чыгарсын, зекетин убагында берсин дегенге кандай мамиле жасашыбыз керек? Ооба, негизи бул жаатта атайыны өзү ошондой берешем болуш керек. Себеби бир макал бар, факыду шайи ла ю'тихи дейт. Жок нерсени башка бирөөгө бере албайсың дейт. Эң алгач эле ошол балдардын көзүнчө атайыны өзү садака бериш керек да, көрсөтүш керек. Кыймыл аракети менен. Андан кийин ошол берешендик, жоомарттык, жакшы кайрымдуулук иштер боюнча балдарга жакшы тарбиялык бир маанидеги сөздөрдү айтып тарбиялаш керек. Андан кийин кээде өздөрүнүн колдорунда да акчаны берип туруп, тетиги эжиңе же байкеңе барып берип кой деп, аларды да ошондой үйрөтүш керек да. Бул баягы мындайча айтканда жашоо, комплекстүү жашоодо кете бериш керек да. Бирок ошол негизи ата-эне өзү ошого баягы үлгү болуп берсе, бул жакшы таасирдүү болот. Андай эмесе, урматтуу биздин достор, көрөрмандар, Кудай буйрса мына бүгүнкү көрсөтүлүштөн толук сонун маек болду деп, пайда алдык деген толук ишенимдебиз. Жоробай Дамылага чоң ыраазычылык. Бул киши чынында Кыргызстандагы ушул фих маселесинде, айрыкча финансы, исламдагы финансы маселесинде эң алдыңкы адистерден деп айтсак болот. Ошондой эле бул Дамыла, устаз Жоробай Дамыла муфтияттагы фатва бөлүмүнүн башчысы. Бүгүнкү маеги үчүн устазга чоң ыраазычылык. Сиздерге дагы иштериңизге ийгилик. Биз менен болуңуздар.